Арбаңыздар, қадырман телегөршілер, отманды шуақ кечіңіздер менен. Жанды үйніңіздерге жан азық тартылаған 7-ші каналдағы талант таплар телепрограммасы қайрадан сіздердің назарыңыздарда. Біз менен 1 саат бойы бірге олып, біздің апалардың талантына, өнеріне назар салып отырыңыздар. Норматты телегөршілер, бізде бүгін таза ауа, тұнық суыны ичіп келген, байғыл айтып қой, Теңіртуанын мықты таза жерінде өзіп чоңойған біздің талант тапларымыз келіп отырады. Өзіңіздер білгендей, бүгін қайсы студияға, қайсы қонақтар, қайсы меймандар келді десеңіздер, Нарын районына қарашту Жалғыз Терек айылында түзілген Жалғыз Терек апалар тобы біздің құтты студияның қадірлі меймандары. Арбаңыздар, урматтуу апалар, қош келіпсіздер. Бүгін студиядан көргеніңізге қуаныштабыз. Чарчаған жоқсыз бу? Жақсы келіп алдыңыздар. Ең башқысы алыс жолдан келіштері қиын, бирок кантсе дагы өзүңүздөрдүн өнөрдү талантты тартуулайын деп бүгүн студияга келип отурасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул Жалгыз Терек апалар тобунун жетекчиси, бул жерде биздин Тыналиева Рыспи апабыз отурат. Жана ошондой эле ушул топту уюштуруп, түзүп, ага көркөм жетекчилик, музыканттык кылып отурган биздин таланттуу агайыбыз Кыдырмаев Нарымбек айда биздин туу студиянын кадырлуу коногу. Кош келиптирсиздер. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми чындыгында алыстан ата артып келип биздин көрүүчүлөргө бир жагымдуу маанай тартуулайлы деп келип отурасыздар. Башкысынан ажайып коос айтып каз эле чеги калды. Аларыбызды көргөнүзгө кубанычтабыз. Рыспи апа, келиңиз, эми адегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, анан кийин берүүбүздү уланталык. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз ошо Жалгыз Терек айылдары тобу бүгүн студияга келдик. Жакшы, бүгүн буйруза урматтуу телекөрүүчүлөр, апаларыбыз өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын сиздерге тартуулайт, сонун чыгармаларды аткарып беришет. Андыктан барыңыздар биздин студияга жакыныраак отуруңуздар. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, бейишенен таман алдында деп келебиз. Мына ошол биздин бейиштей болгон апаларыбыз сонун чыгармаларды аткарып келди. Эң башкысы баягы эски ырлар, эстен кетип бара жаткан эски ырларды анан Жалгыз Терек айылынан келдик дедик. Чындыгында бизде апалар келгенде ошол кайсы райондан келет, кайсы айылдан келет, өздөрү бир хор жазып алат да. Келгенде эле ошол хорубуздан баштайлы депчи. А дегенде эле сөз башынан болсун дейли, баягы темирди сыгында чап дейт. Жалгыз Терек деген хор менен баштап алалы. Анан кийин маектешели. Келиңиздер, аткарып бериңиздер. Артыңдан айланайын жалгыз Терегим, сагынычым тарабай дайым келемин. Айтпары. Топурагың аппак чөпө болсо да, башка жерге келбек сени келбек делегим. Топурагың аппак чөпө болсо да, башка жерге келбек сени келбек делегим. Кал көзүңдөн балалы ойнол сезим, чыбыкты ат деп минген тентекесим. Мен улгайсам сен көрпөнүп жашарады, береке бут төгүлгөн туткан жерим. Мен улгайсам сен көрпөнүп жашарады, tutkan yerim. Ay azamattары. Elimdin neri taza peyli gelen, dilegim artık ara sağa degen. Özümdü ömür boyu unutmazsan, ömrüm öpkün çöktür ay gelen. Tengirim delik kılgan elibizge, tamırın jayılsarken dağı kemen. Ömrüm öpkün çöktür ay gelen.
кол чабуулар болсун, бир өзүбүз кол чабып коелу. Бизди көрүп жаткан жалпы телегөрүүчүлөр да азыр кол чабып аткан болуш керек. Эң башкысы жалгыз теректиктер аябай кол чабып аткан болуш керек, Биздин апалар, Шайыр апалар деген чыгарма, мына ошол биздин жалгыз терек апалар тобунун хору жаңырды. Анан Нарымбек байке баягы эфирден сырткарда сүйлөшүп калдык сиз экөөбүз. Анан айтып калдыңыз, анча-мынча ырларды мен жазып берем, анча-мынча ырлардын оонун мен жаратып берем деп. Бул ырдын автору сиз эмеспи? Бул ошо жалгыз терек деген ырдын оон меники да, мен чыгарган, оону меники. Сөзү ушу биздин айылдык Кыдык Азыканов деген атабыз бар, акын, ошо кишиники. Оон меники да. Бул ушул апалар тобу түзүлгөндө жаралган ырбы, жага чейин эле бар беле? Буга чейин эле чыгарган бар болсо да. Апалар тобу түзүлгөндөн кийин биздин апалар, Сайыр апалар деген бир хор жазып алганбыз ошо. Анда оон меники, сөзү Нарымкүл Чебилдиева деген. Ошентип биздин апаларга буйруп бул ырды ырдап калышыптыр да. Буйруп. Жакшы, аксакалдуу карыя агып жаткан дарыя дейт мынакей. Бул жерде биздин аксакалыбыз улуубуз дейт, сулуубуз дейт мынакей. Темирбаева Оолбүбү апабыз отурат. Апа кош келиңиз. Студиядан сиздердей апаларды көргөндө кубанычтуу болобуз. Себеп дегенде азыркы убакта баягы көп апаларыбыз небере багып, чөйрө багып үйүнөн бошобойт да. Ошентсе да сиз бардык жакка жетишип бүгүн 7-чи каналга барайын деп талант таплар программасына ырдайын деп келип отурасыз. Кош келипсиз. Манай жакшы. Рахмат. Чарчабай келип калдыңыз. Манай жакшы. Биз дагы ушул жерге келүүгө балдарыбыз себеп болуп атат. Семьябыз себеп болду экен алайын. Өзүңүз канча балалысыз? Кай жактан болосуз? Кай жактан кызы болуп туруп, кай жака турмушка чыктыңыз? Мен деле ошол илгери жаңтылап калкуусу деп койчу баарыбыз ошол жердин Кызы Йулдыз деген айылынан болом. Азыр жашым 70ке даяды. 8 баланын энесимен. Жакшы. Ошонун ичинде экөө кыз, калган эркек балдар бар экен. Анан ошол момунтип эже келип бизге дагы кошулуп ырдап бериңиз, арабызда болуңуз дегенден мындан эме кылчу элек. Мен ырдаган себебим ушу айылда бул Нарымбек өзү жетектеп, жанагыдай дааталуу күндөрдө, майрамдарда болобу ушундай бир кезектерде айылдыга ыр кесе уюштурат. Көчө менен. Ошондо көчө болгондо көчөнүн намысын коргоп ырдап калып жүрчү элем, анан ошондон улам анан келип калдык болот. Ошондо көчө сиз ырдаганды утчу беле же утулчу беле? Уттук. Азыр бизди көрүп аткан болсо жалгыз теректиктер, биздин көчөнүн апасы деп кубанып сүйүнүп. Негизи ушул эфирлерге келгенде баягы ырдап калганда неберелер көрүп, чөбөрөлөр көрүп, ай менин чоң апам, менин тайнем деп кубанып калышабы? Отташат, көрүшөт, качан болот экен деп күтүшөт ошолдордо. Жакшы, анда эмесе ошол неберелерге арнап бир жакшы чыгарма аткарып бериң. Кайсыл чыгарманы ырдайсыз? Жаша эл алдында келет ырдагым деген. Эл алдында ырдагыңыз келип атат да? Ооба. Эл алдында келип ырдагым деп атат. Анда эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, деп алып кел. урматтуу телегөрүүчүлөр, ошол апабыздын эл алдында ырдагысы келет экен. Биз эл алдында ырдаталы. Келиңиз эми аткарып бериңиз. Кабыл алыңыздар. Sargaygan gülleri var, yıkılgan yaşlıklar çağır, ömrümü kurarımızdı, ömrü çirkin ayrıtı baradır.
Калчаулар болсын, эл алдында, журт алдында келе тырдагым деген биздин таланттуу апабыз Үлбү апабызга ыраазычылык билдирели. Негизи эле башында айтпадым ба, Теңир тоонун таза абазынан дем алып, таза суусун ичкен деп чын окшойт ошол, а? Ооба. Ошондой. Апабыз такталат. Андан кийинки биздин дагы бир таланттуу апабыз Сатылганова Айнагүл эжеке. Айнагүл эжеке, саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз. Өзүм Байытоо айылында, Тоголокмолду айылында туулуп өскөм. Ушу жалгыз эреке турмушка чыгып, ушу 2022-жылы түзүлгөн Шайыр апалар тобуна бул Нарбек байке эргесе уюштуруп, эже айткандай көчөгө чыгып, ошондойлорго катышып, саммитлерге катышып жүрүп элемин. Шайыр апалар түзөлдү аттыр, келип кошулуп калдым, ошо топтун мүчөсүмүн. Жакшы. Негизинде ошол бала кезден баягы жаш кезденлерди айтсызбы же кийин эле баягы Бала кезде мектепте кароолор болгондо катышып калып жүрчүмүн. Классташып калганда. Окуп жүргөндө роосунактарга катышты. окуп жүргөндө Нарымбек байке көрдү эле, көргөн жок беле. Ал убакта көрбөй калганбы? Негизи ошол баягы бириктириш өтө кыйын да, Нарымбек байке. Анан апаларды баягы ырдатышта дагы проблема деп коет, көйгөй деп коет, жаралабы. Туура, жаралат. Тональске түшпөй калышы мүмкүн, ритмге түшпөй калат. Андай көп болот эми, жарганда ритмге түшпөй калат. Тональстан чыгып кетет, тонго түшпөй калат деп. Анан баары эмгек негизинде карап отур. Айнагүл эже андай жокпу? Болгон башынан аны. Эфирден айтпайсызбы? Болот. Болот, туура сүр болот, анан эл алдында ырдоонунда өзүнүн бир сүрү болот деп коет. Нарымбек байкенин жанына келгенде өзүнчө бир сүр, Айнагүл эжеге. Бүгүн кайсырды ырдап бересиз? Бүгүн ушу Жумамидин Шералиев агайыбыздын Сезимдеги ой деген чыгармасын. Абдан сонун чыгарма, келиңиз анда Sende de maksat, mende de maksat var Yaş olur beni tekteler, yaş gezde işkı tez gelir. Çakırıp gelir işte o, jakşılap bayqap seslenir. Yaşını sorup bülbül, yaş boydan durmay teslenir. Eslenir, eslenir, yaşlarını oynap yaşların birbirine eskerir. Armanda ömür ötmesin, arıdakta gönül çökmesin. Ahırı çaşlara karar, aytmasak da öngösün. Hazır kızırgan turmuşta, altınday yaşlı göktüsün. Göktüsün, göktüsün, arılım canım aksi şam uçmasın. Yıldızlar gökten tarahanıp, canımda bizde haraşır. Jarkıray düşsün ırları, жазыла түшөт балалы, жалынды жаштык барында, жакшы жол тандап алалы, 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 жарбетип көрсөң жазылсын кумар таралы, жарбетип көрсөң кайтып жазылсын
komar serim, casusun komar serim, taralı. Canım benim böyle kaçı, casusun komarlarım, casusun komar serim, taralı. Casusun komar serim, taralı. Кол чабуулар болсун, келиңиздер кол чаап туралы, сүрүнүп туралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо Нарын районунан келген жалгыз терек апалар тобунун талантын көрүп атасыздар. Негизи эле Рыспек эже, сиздердин апаларда деле сүйүү жөнүндө ырдагандар көбүрөөкпү? Барбы арасында? Böyle ırdap Айнегүл kalmaz эжеге dediğim окшогондар, bağı, emizge şartımızda gelip kalsa ırdap kalmaz. Gelirday. Үйүнгө туура келип калса. Ne yüngü tura gelip bağı, Жақсы. nemeleri ırgap tura gelip kalsa. Бардык эле ырларда өзү сүйүү жөнүндө сөздөр бар окшойт, Нарынбек, Ырдабайдын изинде болбой чыгып кетет, Süyü деген süyü de süyü karıştırılmaydı. Ошону айтсаңыз, аке, биздин ушул залкар инсандар, залкар оончулар, залкар акындардагы мыкты сүйүү жөнүндө жакшы ырлар жаратканда, алардын бири мынакей биздин Айнагүл эжеке сонун кылып аткарып берди. Анан кийинки биздин дагы бир таланттуу эжекебиз Мусаева Шааркан апабыз. Мусаева Шааркан апа кош келиңиз. Мана жакшы, абдан сонун отуруп атасыз, ушундай жыргап. Сиз чарчаган жок окшойт. Бүгүн уйку жакшы калды Мен керек. демейм, жакшы бүгүн настроениемде. Мына ошол апалар тобуна кайсы жылдан баштап кошулуп калдыңыз? Апалар айтат, бүттүгүбүз эле ушул баягы көчө болуп, ыркесе болгондо майрамдарда катышып калды. Сиз деле ошолор менен чогуңузбу же? Чогуу эле ушу чогуу бирге 2022 жылы чогуу ошо топко кошулуп мен дагы ошо ыркесе сармендерге катышып жүрөм. Ушул топтун мүчөлөрүбүз чогуу. Ошо Баягы айылда ошондой ыркесе, Сармерден деген оюндар, маданий программалар көп болот го сиздердин айылда, бардыңыздар эле ошол жактан таанышып, өзүңүз эмнеде иштедиңиз? Канча баланы багып чоңойттуңуз? мен үйдө азыр үй кызматкер элебиз. Небере чөбөрөнү карап. Небере чөбөрөнү карап үйдөмүн. Ошол болду да. Небере чөбөрөнү карап атап, анан ошо ушундай эмелерге катышып шайрапаларга. Шарканжа, небере чөбөрөнү карап атып дейм. Ушинтип ырдап кетип калсаңыз. Анан небере чөбөрөлөр эмне болду эми? Кыздар бар караган. Эки кызым бар. Кошуна колонго дайындап келдиңизби же? Жок, кыздарым бар, эки кызым бар. Кыздар бар, бүгүн да мынакей сизди бардык неберелер, ошол эле кыздарыңыз, балдарыңыз, жолдошуңуз дейли, ошол айыл эли көрүп атат. Биздин апалар, биздин ага элечек апалар деп, негизинде бизде республика боюнча азыркы убакта бизде 100дөн ашык ушундай апалар тобу келип, ушул биздин теле аркылуу өздөрүнүн талантын тартуулап турушат. Анан алардын бири мынакей бүгүн сиздер. Ар дайым биздин эшигибиз ачык, келип туруңуз. Анан бүгүн эми бизге жөн келген жоксуз да, бир жакшы чыгарма алып келген болушуңуз керек да. Кайсыны аткарып бересиз? Кайсы чыгарманы? Кадыровдун Эңсө деген ырын ырдап берейин. Эңсө? Кимди эңсеп ырдайсыз? Iya. Эңсеyi берейинчи деп койбойсуз? Эңсө берейин ошону. Келиңиз анда эмесе. Закында учкан белестер, түшпөсө эске киместер. Түшүркөп жүрсөм аралап, кызгалдак терген белестер. Жалында өткөн мезгилди, жаш алам көзгө эместер. Бүлдүркөн терсек сыдырым, сылаган жөсүн кыдырып. Эрекеле достуң ошондо, тентисе тентек сыдырым. Сыдырым болбой эмне деп, ичимден тынгам сызылып.
Балтыркан терсе караган, балтырын чийип канаган. Карабайга кеткенсиң, сылаган бетиң сылаган. Сулуу болуп калбай эмне деп, ойлорго чөккөм аламан. Ойлор аламан, булуттай эрет тараган. Жаштыктын жашыл элеси, эмгиче кетпей санадан. Азырда жүрөк сырп этет, кызгалда көрсөм таладан. Кызгалда көрсөм таладан, кызгалда көрсөм таладан, таладан, таладан. Айбали дейли, алчалар болсын, сонун чыгармалар абдан апалар менен муyu уктуга. Негизинде эле баягы апалар ушул баягы шайыр апалар деп коет да, азыркы убакта эмне көп. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, аке президентибиз апалардын пенсиясын көбөйтүп койду, анан шерин ойнойт го. Апалар чалсаң эле биз шеринеде жүрөбүз деп элечи. Силерде да ошондой шеринелер барбы? Чогулуп отуруп алып шеринеде бир тамак ичип ырдаба? Азыр мен Нарымбек байкени байкап атпаймынбы? Жетекчи катары, баягы көркөм жетекчи катары эжекеме кошулуп анча мынча жерлерде ырда берип. Нарымбек байке көнүп калыпсызбы ошого? Болбой эле көндүрөт экен да дейт. Көрөсүң деп. Туура, көркөм жетекчи деген эми ошол бардык апалар ырдап атканда алардын катасын, кемчилигин айтып, бул жерден үнүң жетпей атат, бул жерден баягы танайсың чыгып кетип атасың дегендей, Анан ошонун баарын апалар макул болуп турабы, кескесте урушуп койсоңуз таарынып калгандарды учурбайбы. Мен чыктым топтон болду деп. Андайлар жокпу? Андайлар болот эми. Бакы шарт келгенде ошону айтасың. Анан туура кабалашат андабы. Биздики Каралаева Бурла эжеке. Айтып таарынбайбы? Жолдошпойт. Сизге таандыкпы бул? Коштаңыз. Мени таарынуу жери иштебейт. Жакшы. Бурла эжеке кош келиптирсиз, көргөнүзгө кубанычтабыз. Маанай жакшы. Маанай жакшы, саламатсыздарбы? Нарымбек байкем айтат, менин кемпирим болот, экөөбүз жакын эле турган. Нарымбек байкени чертирип коюп эле үйдө ырдап отуруп анан ырчы болуп кеттиңизби же башынан эле ушул талант бар беле? Нарымбек байкеге турмушка чыкчу эле. Башынан деле бар болчу, анча-мынча мектепте ырдап жүрчүмүн. Ошо. Анан кийин 1980-жылы үйлөнгөнбүз. Ошондон бери Нарымбек менен чогуу жүрөм. Анан каяк тартса ырдайм да. Ырдап, өзүбүзгө жараша балдарыбыз да бар. Балдарыбыздар да Баягы таланттуу үй бүлөдөн таланттуу кыздар чоңоет да. Анан аларга ушул маданият жагында иштейли, ырчы бололу дегенге каршы болбой бир барбы ырдап жүргөн? Бар. Талап кадырмай. 5 балабыз бар, 2 эркек, 3 кызыбыз бар. Бир уулубуз тамада болуп иштейт биякта. Бир кызыбыз актриса болуп иштейт. Жакшы. Ошо бар эми таланттуулар бар. Бар деп ырдашат, жакшы. Үй бүлөнүн баары чыгармачылык адамдар экен да. Ырдашат. Негизи ошол репетицияны сиз эми үйдөн эле кыласыз да. Нарымбек байке эле давай мына ырдырда деле ырдатып кой. Жок, үйдө деле кылбайм. Шайыр апалар менен эле чогуу ырдайм. Чогуу жүрөбүз. Шайыр апалар менен чогуу. Эми шайыр апалар айтып өтпөдү, көчөлөрдө болгон мероприятияларда такай катышып, анан кийин 22-жылы шайыр апаларды уюштурдук эле. Чогуу үйшү эле чогуу барыбыз, чогуу бирдикте ырдап келатабыз. Чогуу концерттерде барып, айыл-айылдарга барып ырдайбыз. Ал ошол райондо дагы, Нарын районунда дагы барбы башка айылдарда? Бар. Ырдап жүрүшөт. Ооба. Жакшы. Кошун айылдарда бар. Айылдарда Нарында болот да, ошолордун баарына эле катышабыз. Чогуу барып, ушу шайыр апалар
чогуу бирдикте жүрөбүз. Жакшы, буйруза. Ошондой ынтымагыңыздар артып өз менин баш кызы байгыл жетекчинин айткан сөзүн угуп, ошонун берген тапшырмасын так аткарып, анан ынтымактуу болсоңуздар эле. Бул нерсе деген жакшы. Ошондой да. Үйдө жөн отурбай, ырдап коюп, анча-мынча бириңиздер менен бириңиздер жүз көрүшүп, ошону бир айда бир жолугат болушуңуздар эң көп болгондо эле. Болбосо жумалап жолугушуп, бир айыл болгондон кийин. Анан эми бүгүн бизге бир жакшы чыгарманы Нарымбек байкөкөңүздөр абдан жакшылап даярдап бышырып келген болушуңуздар керек. Келиңиз атап бериңиз. Эми ушу Нарымбек өзү чыгарган обонунан бирди даярдап келген. Нарында Гүлбүй Байбөгөйва деген акыныбыз бар, ошонун кыздарыма деген ырын атап берейин. Айбайлы кеттик эмес, Kızlarım uça duran kanatları Eldirecek sayı Arbirin boy direşip aratkanı Eldirecek sayı Arbirin boy direşip aratkanı Kızlarım monçokturun vermekleri Kızlarım canım vermekleri Kolundan gelse gelmesilerdi Yıldızga tenip koygun gelekleri Kolundan gelse gelmesilerdi Yıldızga tenip koygun geletmedi Bahçanın gülüsün örgüldür durgan Arbirin özü görçödürüp durgan Kıyal geç ayday sulu asılları Körgünde köprünün bürde durgan Kıyal geç ayday sulu asılları Körgünde köprünün bürde durgan Kenibey var bulgula altınları Abirin görülenip kaldıkları Apana araya bastır şeyler üçün Kudayım melek kılgan canlı canım Apana araya bastır şeyler üçün Kudayım melek kılgan canlı canım Kudayım melek kılgan canlı canım Canlı canım Айбали, сонун чыгарма экен. Нарымбек байкенин обонуна жазылган деп калдыңыз. Чалыңыз сизге абдан жакшы бир обон жаратып берген экен, кыздарым деген, Анан Нарымбек байке ушул обондорду биздин ырчылар ырдап жүрөбү? Эл алдында же баягы жалгыз терек айылдын эле жата обондордун баардыгы. Бир экөөсү ырдалып жүрөт, тиги ныран культурада ырдап жүрүшөт. Ушул жакка алып келип бир өзүңүз баягы обончу катары мыкты бир артисттерге сунуштап көргөн жоксузбу? Ушуларды ырдап көрбөйсүңөрбү? Бизде деген сиз жараткан ырларды ырдай турган мыкты артисттер бар, эл артисттери бар, Алар мүмкүн жактырып калаттыр. Бир сунуштап көрүң да. Биздин таланттууларга ушуларды ырдап көр.
Бизде азыр оончулар көп ушинтет да. Анан 1-2 оонуңуз чыккандан кийин анан артисттер өздөрү бара баштайт сизгечи. Оон жаратып бер, ыр жаратып бер деп. Ойлар бар биздин ошо райондук культуранын кыздары ырдап жүрүшөт. Чукулда эле Сиздин ырлар азыр убакта райондон чыкпай, айылдан чыкпай эле жүрөт да. Буюруздан ошондой да ошо. Биздин берүүнү, биздин ушул чыгарылышты көрүп аткан артисттерибиз болобу, ырчыларыбыз болобу мүмкүн кайрылып калышаттыр, Байкеге кайрылсаңар өзүнүн бир жакшы чыгармаларын аткарып, өзүнүн бир чыгармаларын, оондорун жаратып берет. Байке өзү оончу экен. Буйруза баягы ырларыңыз, сиз жараткан ырлар көкөлөй берсин. Биздин апалар ырдасын, апалардан тарап дүйнө эли ырдасын, Анда эмесе кийинки биздин дагы бир таланттуу апабыз Тишеева Чынар эже отурат. Чынар эже кош келиптирсиз. Суюккайып, татынакай. Топто ушул баягы 10 апабыз атпайбы? Анан жашырактар эле ушу сиздер окшойсуздар, Апалардын анча-мынча сумкасын көтөрө калып, кол кабышкала калып, өзүңүз канчадасыз? 59-дамын. Жолдошум Нарымбек менен тең. Классташ. Нарымбек байке аяшын алып алган экен топко. Жолдошум ырды жакшы көрөт, ырдап жүрөт, ырдап жүрчү. Мен өзүм деле 8 марттан бүткөм. Кароолорго катышып, анан ырдап калчумун. Андан кийин 8 баланы төрүп, бул айылда ар кайсы тармакта иштеп эле айылда балдарды чоңойтуп антип баарын окуттук, чокуттук. Анан эң кичүү кенже баласы ошо ырчы болуп, кичине неме эле кароолорго катышып ырдап жүрөт. 8 баланы тарбиялап өстүрдүк, баары окуду, чокуду. Ошо баары иштейт. Биз өзү алдынча ошо бир эле кенже балабыз бар. Анан мен өзүм да өргүүнү жакшы көрөм анан. 2022-жылы бул Нарымбек айтып калды, ошо шайыр апаларга катышасыңбы деп анан. Катышайын деп үйдө турсакты, баарын чоңойттук, чочойттук, неберелер болсо чоңойдалар деп. Туура. Анан ошо менен катышып калдым. Анан ушулардын мүчөсүндө жүрөм. Жакшы. Өзүңүз мына 8 баланы тарбиялап баатыр эне турбайсызбы? Анан баатыр эне болгондон кийин канча небереңиз бар? 6-7. 6-7 небереңиз бар. Баары эле ошо шайыр апаларга бир экөө катышып калган. Алар айтып калса шайыр апа деп ырдап бизди туурап анан мени да сүрөткө тартып коюптур, кенже кичүү теги кыздын баласы. Шайыр апа мен дайынем депчи. Туура, бизде көбүнчө ошол теледен көргөндө сүйүнүшөт да. Менин апам ырдап атат, менин тайынем ырдап Сиз атат. айтып берсе шайыр апа дешип мени. Өзүңүз айылда эмне жумуш кыласыз? Мен өзүм айылдан ошо пенсияга чыгып азыр эс алуудамын. Ар кайсы тармак жумуштарда иштеп пенсияга чыккам. Мал келди карап эле. Анан бул жакка бергенде уйду ким саап, малды ким карап? Уйду азыр жолдошум саап эле ошо үйдө. Анан ады эле ошо ырды жакшы көрөт. Мен ырдап келейин, сен уйп уйду карап, саап. Өзү деле ошо жака бар деп жиберип турат ар кайсы иште ырда деп. Аты ким жолдошуңуздун? Мен Абдышүкүр. Абдышүкүр байкеге да ыраазычылык билдирели. Мынакей ушундай татынакай Чынар эжеге окшогон жубайыңызды көңүлүн көтөрүп кел, 7-чи каналга барып ушул таланттуу апалар программасына катышып ырдап кел деп сизди жөнөтүп аткан жолдошуңузга ыраазычылык билдирели. Ар дайым колдоп турсун. Баягы айтып коет. Буйруз эми анча-мынча жолдошуңузду Нарымбек байке тарбиялап коет да жөнөтпөй койсочу. Өзү да ыр жакшы көрөт, мына муну менен ырдап жүрөт, кароолорго катышып калыптырчу. Азыр эми жолдошуңузга ырдап бир ырдап бергем, карап турса, көрүп турса кубанып калсын. Мен Жеңишбек Шамшиевдин карагым келет ансайын деген ырын. Карагыңыз эми жолдошуңуз деле карагыңыз келет да? Жолдошум деле карагым келет. Келиңиз анда эмесе. Жамалың айдай жайнаган, жаныңдан кетпей айланам. Жолугу асыр коштосом, жолуккум келет кайрадан. Жолугу асыр коштосом, жолуккум келет кайрадан. Жылмайып күлүп койгонум, жаныма мегири болгонум. Күлсөң да нечени жылмайып, көлкөңө эч бир тойбодум. Күлсөң да нечени жылмайып, көлкөңө эч бир тойбодум.
tanbadın, sözüңe takırı kanbadın, söylegen sayın kayradan, söylese deymin jalı jalım, söylegen sayın kayradan, söylese deymin jalı jalım. Gün sayın emes ay sayın, ay sayın emes gün sayın, karasam jodur gözüңdü, karagım gele tanısayın, karasam jodur gözüңdü, karagım gele tanısayın, karagım gele tanısayın. Кол чабаларыбызды мынакей күн сайын эмес ай сайын эмес күн сайын киши кыза жаның деле жүрсөм болду дегендей эле болду. Жакшы баягы айтып коет го сүйүү, мына ошол баш кошкондогу сүйүү, анан кийинки сүйүү балдарга өтөт, кыздарга өтөт, анан кийин кайра жашым улгайгандан кийин чалга өтөт деп а. Кайра сүйүү башталыптыр эми. Акем көрсө да сүйүнүп калды. Кемпирим багыш мен үчүн бир жакшы чыгарма аткарып берди да. Кол чабып калды келиңиздер бир. Жакшы, азаматсыздар. Индира эжекебиз отурат бул жерде. Супаева Индира эжеке. Кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Баягы бир эненин кыздарындай болуп баарыңыздар окшош кийинип алсаңыздар, чындыгында көчөдө жүрсөңүздөр айырмалаш деле кыйын болуп калат. Биздин апалар өзү элечек кийип алып, студияга келгенде бир башканан элечекти чечип туруп көчөгө чыкканда бир жапжаш болуп эле таптак болуп каласыздар. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Мен өзүм Нарын районунун Атбашы районунун Нарын областынын Кара Суу айылында төрөлгөм. Кайра эле ошо Нарын районунун Жалгыз Терек айылына турмушка чыккам. 3 балабыз бар, 2 уул, 1 кызыбыз. Ошо айылда биз эл катары эле ошо айымдардын милдет болгон кол өнөрчүлүк менен дагы алектенебиз. Ошо эжелердей эле биз деле ошо айылда болуп турган ар кандай иш-чараларга катышып жүрөбүз. Ошону менен бирдикте уюшулган ушул Жалгыз Терек айымдары тобуна кошулуп калгам. Ошондон бери чогуу өтөп келатабыз. Уус чеберчилик, кол өнөрчүлүк биздин апалардын баарынын колунан келет да. Себеп деген эми сиздер убагында жаш кезде кийиз жасап, шырдак шырып, бардык иштерди аткардыңыздар да. Апалар дагы мындай өзүңүзчө бир кол өнөрчүлүк ачып алып, анан көрсөтмөлөргө алып баралы деген пландар барбы же азырынча? Ооба, ушул пландарыбыз бар, бирок жасап атабыз, ошо кийгизден жүндөн кийгиз жасап, анан оймо чийме кылып, оюп, шырдак кылып көргөзмөлөргө алып барып жасайлы. Келечекте планыбыз бар. Башын баштап атабыз, быйылдан баштап. Буюрса дагы ишке ашат деп ойлойбуз. Фестивалдарга катышып жүрөбүз. Бардык эми Теңиртөө болгондон кийин ал жакта Теңиртөө эмнеси менен, жүнү менен, эти менен деп коебуз. Сүйүнү баары сиздерде шырдагыңыздар шырып, ар кандай бир буюм тайымдарды кыргыздын баягы унутта калып бараткан. Анан ошолорду бир кийинки муундар өзүңүздөр байкагандай унутуп бара жаткандай, шырдак шырууну билбейт, кийизди эмне билбегендер бар. Ошол эле убакта жүн сабаганды, ий кийригенди билбеген кыздарыбыз бар. Ошолорго бир мастер-класс деп коебузбу, мектептерге бир элечекти кийип алып бар, ошол буюмдарды алып барып алып бир окуучуларга көрсөтүп, мына шырдакты момундай чырат, ийикти момундай ийет дегендер быйыл планга киргизели деген ойлор барбы? Быйыл кечирээк болуп калды окшойт. Эми сентябрда дейм. Сентябрда анан Нарын районунда болуп турган конкурстарга бирок катышып жүрөбүз. Шайыр апалардын эмесинде ошо колубуздан чыккан иштерибизди алып барып көргөзмөлөргө катышып жүрөбүз. Жакшы. Муну эмнеге айтып атам Русбек эже? Биздин апалар ушундай да, мастер-класстарды өткөрүп турат, мектептерге барып, окуучуларга бир күнү мектептин директору менен сүйлөшүп, жалаң кыздарды алып барып, ошол жерге шырдагын алып барып, бүтүн үйрөтүп, жүндү момундай сабайсың, кийизди момундай кыласың депчи. Анан эми сиздерди ошону быйыл ишке киргизип бир мектеп директору менен сүйлөшүп, ушундай көрсөтөлүк. Биз ошол жерге элечегибизди кийип баралык, ошол жерге концерт коюп берелик. Ырдайлык, биздин баалуулуктарды ошол кыздар билсин деп киргизиңиздер буйруза. Буйрса. Анан ошондой иш-чаралар болсо биз ар дайым 7-каналга биз чагылдырып, жалпы элге көрсөтүп турганга даярбыз. Келиңиздер Индира эже, бир чыгарма аткарып бериңиз. Мен ушу Какен Алмазбеков агайыбыздын
жазылган Дүйшүнбек Күйөв агайыбыздын бир элес деген аркылуу. Айбар кеттик. Бергенде бириктирип бир өзүнө бергенде огарап көз ойлогудай бир жансың эй өмүрүмдүн жыргалына келгенде көңүлдөгү көбелеске караса сага теңдеш таасир таппай адашар ошол сулуу ошол сонун дегенсиң эй жүрөктөгү сен өлчөгү тараза деги сага ким тарбия берди экен кимдир бирөө эркелетип келди экен алда сага алагдымын өзүнчө күндө сага бир жолугуп келбесем сен чынында ай эмесче күн эмес таңкы чолпон жылдыз эмес гүл эмес сен жөнүндө ойлой калган учурда эй айга күнгө окшой түшөт бир эле сен жөнүндө ойлой калган учурда эй айга күнгө окшой түшөт бир эле айга күнгө окшой түшөт бир эле Калчалар болсын, жакшы чыгармалар аткарылып атат. Биздин апалар анын үстүндө биздин ошол көркөм жетекчибиз Нарымбек байке мыкты ырларды үйрөтүп, апаларга жаттатып алып жүргөн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында апалардын башын бириктирип, анан аларга бул мындай ырда жолу тигит анализ менен ырда деп айтсаң, көп жерде апалар жаман көрөр эт. Эмне эле акыл үйрөтүп атат дегендей кыла. Мына ошол сиздин тилиңизди алып, ушундай деңгээлге жетип, мыкты ондорду ырдап аткан биздин апаларга ыраазычылык билдириш керек. Жетекчиңиздер мынакей Тыналия Урысбек эжеке, ушул топ түзүлгөндөн баштап эле жетекчи болуп келатасыз башкарып? Жок, мен аз эле болду, мурун ошо башка толкун деген келин болчу. Ал ошо шартына жараша бул топтон эме чыгып кетти ал. Андан эле мен болдум ошо. Азыр өзүңүз башкарып атасыз, карап атасыз. Мен Нарымбек байке менен кеңешип. Негизи айыл өкмөт тараптан, райондук администрация тараптан апаларга деп кичине көмөк көрсөтүп, жардам бергендер болуп турабы? Жок, ошол көмөк жалаң эле балдар пенсияны карап отурасыздарбы? Пенсия менен эле жашап атабыз да азыр. Анан бул формаларыбызды дагы өзүбүздүн эле чөнтөгүбүздөн чыгып атат. Бул элечектерибизди дагы мен оштон алдыртып бердим. Тааныш аркылуу эле сүйлөшүп, бирок өкмөткө айтканбыз да, немени анан ал азыр чечиле элек болуп атат да, негизи чечиле элек. Ага чейин эле өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн каражатыбыздан чыгып атат. Могу элечектен баштайынчы, элечекти өзүбүз ошо оштон алдыртып бердим. Көйнөктөрдү дагы ушул кыялга тиктирип бердим. Баарыбыз тең өзүнүн чөнтөктөрүнөн алышты. Акчаларын эле бирок мен тиктирип бердим да. Жакшы. Айыл өкмөткө булга чейин кайрылып, ушундай апалар тобу түзүлүп атат. Эч болбогондо баягы командировка болуп калат, ар жакка барып каласыздар, конкурстарга барып каласыздар. Жол акысын төлөп бергиле, эми форманы өзүбүз алалык, балдар кыздар алып берсин деп кайрылдыңыздарбы? Кайрылып атабыз, кайрылып неме кирип койгон. Жардам жок. Бирок азыр болбой атат да. Буюрса болот. Эми урматтуу ошол айыл өкмөттөргө кайрылып кетиш керек. Бизди мүмкүн сиздердин айыл өкмөттө көрүп аткан болуш керек. Азыркы убакта республика боюнча ушул биздин апаларды айыл өкмөттөр каржылайт. Бизде мыкты жигиттер бар. Мыкты жигиттер эми апалар барып атса, ырдап атса, аларды колдобой коюшка болбойт. Ал эми бюджеттен болбогон эле акча кетет. Чындай келгендечи. Болбогон эле кыпындай акча кетет. Анан урматтуу айыл өкмөт көрүп атса, мүмкүн ушул эфирден кийин силерге бир көмөк көрсөтүп калат болуш керек. Апаларды чакырып келиңиздер деп. Өзүңүздөр деле бир барып, элечекти кийип алып барып, айыл өкмөткө жолугуп, ак батаңыздарды берип, кагылайын балам ушундай деп
шартыңыздарды түшүнсөңүз мүмкүн бөлүп берет болуш керек, Ошо беребиз деп атышат. Кайсы жылы уюштурулду бул топ? 22. 22 жылы уюштурса, эми буюрса сиздер жаш экенсиздер азыр. Там-тум басып эми кичине ордуңуздар да. Жаңыдан. Туруп келатыпсыздар, буюрса дагы 10 жылдан кийин айыл өкмөттүн баягы эшигин тээп кирип акча сурап каласыздар. Буюрса. Эми бизге бир ардам бериңиз келиңиз эми. Неме Кочкоровдун арзу жытын. Арзу жыты деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Ажайып деп тону. Ajayip деп тонун гүлүн издеген, арзу жыттыны мурдан эге сезбеген, ушунча жыл өмүр сүрбөй курбекер. Балким сенин жыттың ганаң издеген, ушунча жыл өмүр сүрбөй курбекер. Балким сенин жыттың гана издеген. Алыс кетсең илебиңди сагынам, оруп калсам жыттың тапсам айыгын, сен жыттанган шамал оруп турса деп. Мен ичимден табигатка жалынам, сен урган шамал оруп турса деп. Мен ичимден табигатка жалынам. Мындай жытты кызганыш арарчалар, арзу жыттыны сезбей келер канчалык. Көз жумарда не деп сүйлөйм билбеймин, жыттың издеби мүмкүн анан жан чыгар. Көз жумарда не деп сүйлөйм билбеймин, жыттың издеби мүмкүн анан жан чыгар. Торгоюңду тоонун гүлүн издеген, жыттың издеп жолго чыгам күнүдөмөн. Сенден жакшы жолукса да жашоомдон сендей жытты таба албасмын дүйнөдөн. Сенден жакшы жолукса да жашоомдон сендей мени таба албасмын дүйнөдөн. Арзу жыттын таба албасмын дүйнөдөн. Арзу жыттын таба албасмын дүйнөдөн. Кол чабуулар болсун, келиңиздер. Биздин жетекчинин ордуна бир кол чабып коелу. Сонун чыгарма, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо 7 каналдагы Талант Тапалар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Сиздер дагы эгерде мына ушундай таланттар, өнөрлөр болсо биздин номерлерге байланышып келсеңиздер болот. Биз жалпы ушул телекөпүрө аркылуу республика боюнча сиздердин талантыңыздарды бардык журтка көрсөтүүгө даярбыз. Ал эми алардын арасында отурган биздин татынак болгон жашы сулуусу дейли. Айнежеке кош келипсиз. Мана жакшыбы? Саламатсыздарбы? Жакшы, мана жакшы. Сизди студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Ырчылык өнөр боюнча сурайын деп атам сизде. Балалык кездеги кыялбы же кийин эле Нарымбаке болбой кошуп алдыбы? Мен ошо учурдан пайдаланып жолдошума да ыраазычылыгымды билдирип кетишим керек. Жолдошум ошо сен орда барып шайыр апаларга кошулду деп ошентип колдоо көргөздү. Балдарым, жолдошум колдоо көргөздү. Бактылуу апа экенсиздер да барыңыздар. Барыңыздардын жолдоштор. Жолдоштор колдоп, бары ырда деп. Эң башкысы эми өзүңүздөр айткандай баланы тарбиялады, кызды чоңойттук дегенде эми ырдай турган мезгил келди. Буюрса пенсияга өйдү деген. Эми ырдап биздин каналга тез-тез келип туруңуз. Баягы ар бир адам жаш кезинде кыялданат да, бир ырчы болсом, мугалим болсом, врач болсом деп, жанан алма сабагынан алыс түшпөйт дегенде үйдө дагы бир туугандар арасында жолдо ата-энеңиз ырчылыкка жакын беле? Биздин апам да айтып калышат, ырдачу деп, аябай жакшы ырдачу деп. Биз ошо апабызды тартып калсак керек. Байкем дагы ырдайт.
эжелерим да ырдап калышат. Анан ушундай той торополордо дагы кудаларды ырдап калам. Бизге жакшы чыгарма аткарып бериңиз келиңиз эми. Мен сиздерге азыр «Мен кыргызмын» деген чыгарманы аткарып берем. Эбели кеттик. Мен кыргызмын, кылыч мизде ойногон, кылымдардын улуу жегин бойлогон, өмүр өчүп кайра тирлик башталат, өттү далай кыйын кезең ондогон. Мен кыргызмын, комузун чертип сайраткан, жоргосуна токуп камдаткан, кыздары да кымысын ушубай беш бармагында мын жайнаткан. Эй, мен кыргызмын. Мен кыргызмын, барган тоосу калбаган, азаттык деп азаптоосун кармаган, кыз сайкалыдар кыргын жолун торосо, ай чүрөктөр күл азыгын кандаган. Мен кыргызмын, беттеген оюн бербеген, береке да куту эл менен, кыздары да назик чырайлуу да, пейли да кенен көлбелен. Хей, мен кыргызмын. Мен кыргызмын, тулпар мени ойногон, мекен сүйүп, мекен камын ойлогон, кереметтүү, кең пейилдүү элимдин келечегин ойлоп күндө толгонум. Мен кыргызмын, бапырап түрлүү мал болсун, байлыгың ашып бар болсун, кыйрыңа өссүн кыргызым, ай Кудайым сага жар болсун. Хей, мен кыргызмын. Мен кыргызмын, дүйнөлү таныган, медер туткан, мекеним бар танымал, каманасын, урпактары бар болсун, кагылайын калың кыргыз калкымдан. Мен кыргызмын, комузун чертип сайраткан, жоргосуна токуп камдаткан, кыздары да кымысын ушубай беш бармагында мын жайнаткан. Хей, мен кыргызмын, комузун чертип сайраткан, жоргосуна токуп камдаткан, кыздары да кымысын ушубай беш бармагында мын жайнаткан. Хей, мен кыргызмын. Эй, мен кыргызмын, мен кыргызмын. Кол чабуулар болсун, урматтуу апалар, ачылык билдире эле абдан сонун чыгармаларды аткарып атасыздар. Нак кыргыз жыттанган, кымыз жыттанган сонун чыгармалар. Биздин ушул таланттуу апалар телепрограммасынын эң башкы максаты фонограммасыз жандуу үндө биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулоо. Аны дагы биз урматтуу телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетишибиз керек. Биздин апалар бардыгы ушундай аккордеондун коштоосунда, комуздун коштоосунда жандуу үндөрдү аткарып, жалпы элдин жарпын жазып, өздөрүнүн жакшы чыгармаларын аткарып берет. Ал эми кийинки кезекте Жанатан бери сиздерге бир аккордеондун чертип
берип уламары ойлонуп бери толгонуп отурган Нарымбек байке көрөлү. Себеп дегенде Нарымбек байке дагы 10 катары, бир катары оңдор жазып бар. Акындардын сөздөрүнө оңдор жаратып келатыппыз. Нарымбек байке, өзүңүздүн оонуңуздан бирди аткарып бериңиз. Эми сизде оон көп болуш керек, өзүңүздүн баягы оондордун деле айтат, акындар менен отуруп сүйлөшүп калганда айтат, ырдын деле бир жүрөккө жакын болот. Жаш балада болуп бир ырды өзүңдүн балаңдай бир ырды жакшы көрөсүң, бир ырдын бир жери жакпай калат деп, сизде да ансыгандай өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан ырдан бирди аткарып бериңиз. Оондордун да бир өзүңө жаккан бир жакын болот деп, жана мен деле ошо көптөгөн оондор бар. Эми ошонун ичинен мен Үмүт Абдыраманова деген эжебиз бар эле, ошо акын катары бир жакшы өмүрлүк жарым деген жакшы бир чыгарма жазыптыр. Анан ошол экини оон жараткам, анан өзүң айткан ошол эки ырдын жакыны деп эсептейм да. Эмесе өмүрлүк жарыма арнап жашты беле, анан ошону ырдап берейин. Жакшы. Анан биринчи ошол оон жазарда оон жаралабы же биринчи текстин издеп баягы карап аласызбы? Мен ошо текстин карап алам да. Анан ошого жараша оон жаралат. Анан өмүрлөшүңүзгө издеп эле текст карасаң чыгып калды, кудай жок. Чыгып калып атпайбы? Анан ошону жазып калдым. Анан кемпир кандай кабыл алды? Жакшы эле деп атабы же эмне деп атат? Туура кабыл алды. Сүйүнүп калдыбы? Сүйүнүп калды. Жакшы, анда биз келиңиз ошол чыгарманы аткарып беребиз. Арнаган мага өмүрдүн балын, жашоодо менин өмүрлүк жарым. Таптым, бакытын таптым, ал менин бактым, ширин балдарым. Таптым, бакытын таптым, ал менин бактым, ширин балдарым. Агынан таптым, балдарын мактым, кызылдан таптым, кыздарын мактым. Түбөлү барынап, сүйүүсүн берген, каалайын менин өмүрлүк жарым. Түбөлү барынап, сүйүүсүн берген, кымбатым менин өмүрлүк жарым. Жашоонун сесип, кадырын баркын, тартуулап мага маанайын даркын. Күч кубат берип, кен күчүн берген, колдочум менин өмүрлүк жарым. Күч кубат берип, кен күчүн берген, колдочум менин өмүрлүк жарым. Колдочум менин өмүрлүк жарым, өмүрлүк жарым, өмүрлүк жарым. Айбали, сонун чыгарма болду. Бул ырды мен да жаттап алышым керек экен. Үйгө барганда. Рахмат. Жакшы, мынакей биздин апаларыбыз сиздин оонуңузга жаралган ырларды аткарып аткандан кийин бул деген сиздин бир оончулук болгон баягы кызыгууңузду арттырып, дагы жакшы оондор жаратсам экен. Апалардын арасынан деле мага ыр жазып берчи, оон жаратып берчи деген жокпу? Атыр пока боло элек. Боло элек. Айтыңыздар, биздин урматтуу баягы биздин көрүүчүлөр бар. Азыркы убакта эми сөзү оонуна дал келбеген, оону сөзүнө дал келбеген бир ырлар көбөйдү да. Жаштар чыгарып атат, анан мүмкүн болсо мына ушул биздин Нарымбек байке кайрылсаңыздар, сиздер каалагандай, сиздер самагандай ырларды, оондорду жаратып берет буюрса. Рахмат. Теледен да биз жалпы ошол биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетели. Негизи ушул таланттуу апалардын арасында деле баягы ыр жастырат элем, ыр чыгартат элем, биздин айыл жөнүндө деген баягы апалар көп да. Ошолор болсо кайрылса, буюрса мынакей Нарымбек байке өзүнүн жакшы оондорун сиздер үчүн аткарып берет. Эми абдан сонун чыгармаларды аткарып жатасыздар, көрүп алып, жүрөк баягы уккан кулак сүйүнүп дегендей абдан студияны шаңга бөлөп келгениңиздерге ыраазычылык билдирели. Анан эми бир жакшы Нарымбек байкенин да бир
хору менен жыйынтыктайлы, кандай дейсиздер, Ана бизде урматтуу апалар, бир Нарымбек байкенин бир жакшы хору менен жыйынтыктайлы эфирибизди. Себеп дегенде убакыт деген учкан куш экен, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биздин апалар, шайыр апалар деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Kırgız elin kıyındığın ırgadan taşar, Kırgız işletçiyin salır ingek başlaşar. Tüngüröp tüne gülsün Kırgız sergesin, Irgat bile ısırışar bizden apalar, bizden apalar, bizden apalar. Bizden şair apalar, bizden apalar, bizden apalar. Bizden şair apalar. Koldan sakta urpaktarga ata murası, Yaşlarga tilek iman bata sunası. Tımtımaka kolda sunup başı beregi, Keng alanga önürmenen jayat bulası. Bizdin apalar, bizdin apalar, Bizdin şair apalar. Bizdin apalar, bizdin apalar, Bizdin şair apalar. Nelerden ıyıktığım bilip sebebim, Allah Ta'lam can dününün bergen keneni. Değişleri tamamında degenenenin, Zalim geçken oykürün tanbay terengin. Bizden apalar, bizden apalar, Bizden şair apalar. Bizden apalar, bizden apalar, Bizden şair apalar. Bizden şair apalar. Ay bali, sonun çıkarımı oldu. Bizdin apalar, şair apalar deyt. Мынакей буйрузамна ушул 7 каналдагы Талант апалар телепрограммасы быйыл 7 жашка толуп отурат. 7 жылдыгын буйруза белгилейбиз. Ошондо сиздерге айталык, мына Нарымбек байке баштаган топ келип, ушул ырды бир улуу сахнада бир ырдап бериңиздер. Сиздерди абдан сонун чыгарма экен күтөбүз. Мына ушундай калемиңиз курчуй берсин, талантыңыздар ташкындай берсин, алтындай убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирели. Анан Нарымбек байке, баягы жигит катары, эр азамат катары өзүңүзгө бир микрофон берели. Анан биздин Улкын апабыз дагы артынан бир жакшы өзүнүн бир батасын берип койсун, а? Туура, рахмат. Эми урматтуу телевизор көрүүчүлөр, сиздерге чоң рахмат. Бүгүн ушу Вакыт 7 канал бизде ушу конокко келип отурабыз. Сиздерге да рахмат, ушу элдин чакырып, тиги эфириңерге чакырып, жакшы маанай тартылып жаткан апаларга жакшы дем күч берип атасыздар. Эфириңер тунук болуп, ишиңиздер илгерилей берсин. Силерге дагы узун өмүр, ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Рахмат. Келиңиз эми апа, аксакалы катары, улуузу катары, сулуузу катары өзүңүздөн бир кыска нуска сөз болсун. Ооба, уулум. Бүгүн биз бул жерге келип, силердин алдыңарда бериңерде ырдап атканыбызга биз да кубанычтабыз, Буракеттин ырайын. Силердин ишиңерге дагы чоң ийгиликтерди, өмүрүңөргө узун өмүрдү каалайбыз күчүгүм. Моминтип ар дайым момундай шайыр апаларды ошентип эл алдына алып чыгып, аз көп болсо дагы таланттарын элге көрсөтүп жатасыңар. Бул энелер үчүн эң жакшы нерсе экен, балам. Силер биздин энелердин ушундай көңүлүн көтөрүп жатасыңар. Бул энелерге болгон бир жакшы насаатыңар, жакшы сыйыңар деп билебиз. Бул эң жакшы, ушул бул эфириңерге тунук эфир каалайбыз. Биз ошо баштан деле ошону силерге ойлоп келдик, тилегибизди да арнап келдик, балам. Узун өмүрлүү болгула, ар дайым эфириңер ушундай жаркылдап,
жалаң ушундай жакшылыктарда чуркап тургула, ыргүүңөр угулуп турсун, өзүңөргө чың соолугусун өмүр дагы бир сыйра айткым келет балам. Рахмат. Анан ушул убактан пайдаланып мен да жалгыз элек айлыбызга бир салам айтып коеюн. Жалгыз элек айлы. Биз биякта Жакшыңарбы? Биз бияктабыз. Баарыңарга салам. Айлыбыз өнө берсин, өсө берсин. Дагы көптөгөн жаңылуулар боло берсин. Бала бакыраларыбызга Кудай ден соолук, ыйман, ырыскы берсин. Энелер ыйлабасын ар дайым. Ушундай жакшы жаңылыктар боло берсин айлыбызда. Анан кийин эми биздин деле айылда ошол жанагы мындай өкмөт кайрылбай атат деп атабыз. Эми өзүң айткандай биз жаңы эле курулуп атпайбыз беле. Кетиңеле бир 3-4 жыл болобу, 5 жыл болобу дегендей. Анан айылыбызда келиндерибиз, кыздарыбыз көп болбосо да анча-мынчадан ошол жардамын берип атат. Ошолордун жардамы болгон үчүн момундай кылып атабыз балам. Анан ошо бала бакырабызга, уул кызыбызга жана семьябызга деген чоң рахматыбызды айтабыз баарыбыз. Ар бир семьяга чоң рахматыбызды айтабыз. Бизди момунтип бул жерге силердин астыңарга алып келип, астыркөптөр ырдатып, сүйлөтүп жаткандар үчүн ошол биздин айталы деген оюбуз ушул балам. Баарыңарга ишиңерге ийгилик. Рахмат апа, айтканыңыз келсин. Бардык кыздар, балдарыңыздар аман болсун, жаркырап, жайнап, ушундай жакшы күндөрдө, жакшы эфирлерде ырдап өз өнөрлөрүңүздөрдү тартуулап жүрө бериңиздер. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер Талант Тапалар телепрограммасын көрдүңүздөр. Сиздер менен коштошобуз. Ал эми кийинки эфирден жолукканча, кийинки Талант Тапалар менен жолукканча аман туруп, сак саламатта болуңуздар.